Мен айтып берейін, ошо Ататүрктө бүгүн мыйзамсыз тамсалап жашап жатышат. Мына ошол кездеги президенттик аппараттын башында тургандар Аманбек Карыкулов, Куул Мамыркулов, Бек Топоев, Кабылбек Жумалиев, Осмонакын Ибраимовдур дейт. Депутаттар Рашид Тагаев, Алярбек Абжалиев, Айтыбай Тагаев, Зиядин Жамалдинов, Сайдулла Нышанов, министрлер, генеральный прокурор, генералдар Дүйшөбаев, Курманбек Кубатбеков, Курманбек Осмонов, Жумадыр Макашев. А эмне үчүн ошол кезде бийликтин башында тургандар жер участактарын мыйзамсыз сатып эмес басып алып, бүгүн мыйзамдуу түрдө жашап атат дагы, мыйзам түрүндө алган адамдар бүгүн мыйзамсыз жашап атат. Парадокс ушунда жатпайбы? Биз эгер жогорку кеңеш депутаттары ушул жерге чекит кылсак, өкмөт эми аларга түшөтпейт экен да. Өкмөт карапайым элдерге түшөт экен. Ошон үчүн айтып атам, андай болуп турган болсо, жазгыла мыйзамга. Урматтуу министрдин орун басары. Байлар жер басып алса, кечирилет, кедейлер жер басып алса, кесилет деп. Ушул кантип болсун? Өз үйүндө өздөрү квартирант болуп жашап аткан. Силер бүгүн жооңар жок отурасыңар. Да тургай билбейсиңер. Сокулуктун жери экен бер. Түшүнүктүү оюңуз айттыңыз, кайталап атыңыз. Ошондуктан мен бардыңыздар чакырат элем да, өкмөт бул боюнча өзгөчө бир мыйзамдаштырып берүү боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңешке киргизсин. Экинчи, азыр Кубатбек Калбекович Бороновдун бизге жазган катында жанагы 6589 участок боюнча мыйзам кирген экен дейт. Ошого кошумча киргизсин анда корутундуусу менен. Ошондой кылып милдеттендирип коелук. Эгерде биз азыр буну жылдыра турган болсок, күзгө барат. Күздөн жазга барат. Жаздан кайра күзгө барат. Ошентип 15 жылдан бери соттошкон карапайым эл дагы соттошуп жүрө берет. Ошон үчүн биз жогорку кеңеш мында чечкиндүү кадам карайык дагы, чечкиндүү чечим кабыл алайык, өкмөттү милдеттендирейик. Мен сиздерди бардыгыңызды турушка чакырам.